Урматтуу биздин президент Сооронбай агайыбыз, атабыз, мен Гүлзат Мамытбек Кыргыздын жана планетанын деми кайрылып жатам. Мен ушул жака Оренбург жерине келдим. Бузулук деген айылына келдим. Мына кыргыз мигранттар ушул жерде жебе жатканын угуп, үйлөп атканын угуп, мен чыдай албадым, мен келдим. Президент атабыз, сиз биздин элибиздин атасысыз. Ушунча бүгүн энелердин майрамы экен, энелердин атынан кайрылам. Мен өзүм 3 баланын энесимин. Кичинекей балдар мына көчөдө калып кетти талада. Мына кичинекейлер, могу кичинекей бала, бул келиндин баласы экен. Өзүнүн боюнда бар. Баласы менен операцияга келген экен, мына азыр арылдап, суук палаткада жатат, бүт жагынан шамал урат. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргыздын жигиттери, ойгон кулачы. Ушундай энелерибизди талада эле калтырып коебузбу? Мен үнүм Кудайга жете турган болду го. Кыргыздын чыган жигиттери, лидерлери бар го. Колума эмне келет деби, кылчы. Казак биртуандарга чыккылачы, депутат боорлорун чыккылачы, министр боорлорун чыккылачы, колуңардан келген баарын жасагылачы. Бирөө дагы оорубайт экен, коронавирус болуп, бирөө дагы оорубайт экен. Эч кандай жугуштуу эчтекеси жок. Жөн эле Кыргызстанга кетсинчи. Үйлөрүнөн кууп чыгышты. Хозяиндер үйлөрүнөн кууп чыгышты. Акчалары жок, арендан төлөгөнгө. Продуктылары жок калып, айласы жок келиптир. Бирөөлөр бир жалган маалымат менен келип калыптыр. Бирөөлөр ушундай айласы жоктон келип калыптыр. Бирок ал экинчи суроо, азыр уже не важно. Азыр ушу элди алып чыгып кетели. Кыргыз көчөдө калган эмес. Кыргыз кор болгон эмес. Кыргызга боору күйөт. Боору ачыйт, боору тартат. Ар бир кыргыздын жигитине кайрыларым. Энелерге да кайрыларым. Ушул видеону тарат. Кыргыздын энеси тарат. Кыргыздын кызы тарат. Кыргыздын кыздары мындай кор болбошу керек. Мен мындайга чыдай албайм. Москвадан бери келдим мен. Бирөөңөр жоксуңар. Депутаттардын бирөө жок. Посольстводон бирөө жок. Каяктасыңар? Мен кече келдим, жаман болуп атам, түнү мен уктей албадым. Кантип жатам мен? Сен кантип жатасың кыргыз? Кантип жатасың? Карачы кыргыз. Бул мигрант кыргыз. Акча тапкан кыргыз. Камерадан кайрылгандан уялып атышат. Мага окшогон мындай көнгөн эмес камерага. Бирок ар бир кыргыздын кызына кайрылуум. Кыргыздын кызысыңбы? Курманжан даткасыңбы? Канекейсиңби? Ушул видеону таратканың. Ар бир кыргыздын жигитине, жүрөгүнө тийсин, намыз ойгонсун. Орустун элинде кыргыздын аялдары, кыргыздын балдары кор болуп жатат. Бул туура эмес, бул манастык эмес, манастын эли мындай эмес. Мен буга ишенем. Мен чын жүрөгүм менен кыргызга до конца ишенем. Кыргыздын жигиттери тургула. Же бассаңар да бияка келип кызды алып кеткиле. Бөтөн элде, бөтөн жерде кор кылбай. Мен тажабайм, мен буну менен токтобойм. Күндө тартам видеону, күндө. Мен бүткүл планетаны топтоп туруп ушул жерге алып келип коем. Эгер кыргыз ойгон болсо, кыргыздын кыздары тургула. Мен силерге ишенем. Ушул видеону тараткыла. Чоң рахмат. Миң жыл мурун кыргыз эли өтө оор заманды башынан өткөргөн. Ата журтта биримдик жана ынтымак жок болуп, элдин арасында саткындар жана чыккынчылар чыга баштаган. Сырт тараптагы душмандар, ачка кузгундар сыяктуу ар тараптан чукуп жерлерди тартып келишкен. Ачкачылык, кыйроо жана акыйкатсыздык өкүм сүрүп атты. Кыргыз эли түү менен жок болуп кетүү коркунучу алдында турду. Бирок кыргыз элинин бактысына эр жүрөк, күч кубаты боюна сыйбаган, жандуудан жазганбаган, айтканынан кайтпаган баатыр жарык дүйнөгө келет. Манас чачылган элди бириктирип, улуу жортуу чоң газатты баштаган Манас. Чоң газат бардык душмандарды жер менен жексен кылган, журтубузга бакубатчылык алып келип, кыргыз элинин жок болуп кетүүсүнөн сактап калган. Миң жыл өтүп, тилекке каршы кайгылуу тарых кайталанып жатат. Кайрадан баарыбыз баягы жарга барып такалып калдык. Кыргыз элинин көбү
жокчулуктун айынан азап тартып, өз мекенин таштап, бөтөн элге кул болууга кетип жатышат. Бардык жерде бөлгүн, чыккынчылык, паракорчулук, акыйкатсыздык, кайдыгерлик, бузукулук, патриоттулуктун жоктугу өкүм сүрүүдө. Атка минээрлер акча үчүн өзүн дагы, мекенин дагы сатууга даяр. Токтоткула, мындай улана берсе болбойт. Улуу Манастын жолун улантууга убакыт келди. Ички жана сырткы душмандарга чоң газат жарыялайбыз. Паракорчулукка, мыйзамсыздыкка жана акыйкатсыздыкка жок деп айтуунун убактысы келди.